16 сентябрь 2022 жылы Бишкек шаарында АКШнын эл аралык агенттиги USAID жана өнүктүрүү саясат институту аймактардын форуму 2022 иш-чарасын өткөрүүдө. Иш-чарага 100дөн ашык киши катышып, кызуу талкуу жүрдү. Мындай иш-чаралар өнүктүрүү саясат институту, Борбордогу Азиянын жергиликтүү башкаруу академиясы жана Кыргыз Республикасынын жергиликтүү өз алдынча башкаруулар союзу тарабынан колго алынып ишке ашырылып келүүдө. Алгач эле иш-чарага өнүктүш муниципалитеттердин көргөзмөсү жана музыкалык топтун ырат кароосу менен башталды. Жергиликтүү башкарууга тажрыйба алмашуу боюнча жыл сайын уюштурулуп келген бул иш-чарага 100дөн ашык адам катышты. Алардын ичинде Кыргыз Республикасынын президентинин администрациясынын жана Кыргыз Республикасынын министрлер кабинетинин, Кыргыз Республикасынын жогорку кеңешинин өкүлдөрү, Кыргыз Республикасынын президентинин облустардагы ыйгарым укуктуу өкүлдөрү, пилоттук жергиликтүү мамлекеттик администрация жана жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарынын башчылары, мамлекеттик органдардын, эл аралык уюмдардын жана өнөктөш жергиликтүү коммерциялык эмес уюмдардын өкүлдөрү бар. Ана кезде бол турмак же айыл өкмөттө контор жок, же айлык жок, же неме жок. Биз көп маселелер менен же транспорт жок, алар билип жүргөн. Анан көп кыйынчылыктарды көрүп калдык, бирок ошолго карабастан биз айыл өкмөтүнүн жергиликтүү өз алдынча башкаруунун базасын түзүп кеттик. Чоң иштерди жасадык. Анын бир немесин айтып коеюн, муниципалдык менчик деп туруп ошону түздүк. Менчиксиз деген азыркы заманда болбойт. Мамлекеттик менчик бар, жеке менчик бар, айыл өкмөтү эмне менен эметет. Ошол убакта анан жанакы пайда бербеген объектилер айылдагы бүт эч ким албай коюп, эч ким карабай калган. Мамлекетте дагы акча жок. Мектептин баары бузулуп, мончолор бузулуп дегендей, клубтар иштебей, арыктан суу акпай, көчөлөр оңдолбой калды. Ошолордун баардыгын теңеметип алып туруп, коммуналдык менчикке алып, анан сен жооп бересиң деп туруп, анан ошону менен бул менчикти түздүк. Ананьева, Жаңы Арык, Акчар жана Акман муниципалитеттеринин өкүлдөрү катышуучулар менен жергиликтүү ресурстарды жана мамлекеттик жеке өнөктөштүктү пайдаланып маалыматтык кызмат көрсөтүүлөрдү, КТКны ташып чыгаруучу жана ичүүчү суу менен камсыздоону жакшыртуу боюнча кызмат көрсөтүүлөрдү уюштуруу тажрыйбасы менен бөлүшүштү. Бул муниципалитеттер жергиликтүү бюджетти жана тарифтерди ачык талкуулоо, ошондой эле кызмат көрсөтүү процессине мониторинг жүргүзүү аркылуу жарандарды чечим кабыл алуу процессине тарта алышкан. Бул USAID негизинде бизге окутууларды кандай иш алып барыштуу мыйзамдык жолдоруна ушулардын демилгеси чоң. Анткени бүгүнкү күндө өзүңүздөргө байланыштуу ар бир айыл өкмөттө көйгөйлөр көп. Ошолорду чечүү максатында, ошолордо иш алып баруу максатында чоң жетишкендиктерге бир жылдын ичинде жетишип отурабыз. Анткени өзүңүздөргө байланыштуу бир эле биздин айыл өкмөттү алсак, бизде суу эң көйгөйлүү маселе болчу. Ушул суу маселеси өтө оор болчу. Өзүңүздөргө суу өмүрдүн булагы дейт. Ошого суу маселесине токтоло кетсем, анткени биз деген бүгүнкү күндө кантип ушу элдерге камсыз кылуу максатында сууну кандай кылып тарифти бекитүү максатында иш алып барганбыз. Ошондо бизге USAID'дин жардамы керек болуп, ошолордун менен аркылуу тарифтерди бекитип, элдерге окутуу жана түшүндүрүү жанагы чогулуш маселелери менен ишке алып барып. Форумда жарандардын жергиликтүү өз алдынча башкарууга жана жергиликтүү маанидеги маселелерди чечүүгө катышуусу маанилүү экендиги белгиленди. Биз Семеновка айылдык аймагы, ийгиликтүү аймагы 2 долбоорунун бирден бир катышуучу айыл аймактын бирибиз. Биз бир жыл ичинде ушул долбоор аркылуу көп нерселерге жетиштик. Атап өтсөк, айыл ичиндеги эң негизги көйгөй болгон тазалык, таза суу жана көп нерселер мыйзамдуу түрдө ишке ашуу үчүн бизге ушул долбоор абдан керектүү, абдан жардамын көрсөттү. Биз бир жыл ичинде эң негизги болгон элдин көйгөйү болгон таштанды маселесин чечип алдык. Андан сырткары дагы ошол биздин айыл дотацияда бюджетибиз аз болгонуна карабастан элдин көйгөйүн дагы мыйзамдуу түрдө чечүүгө аракет кылып атабыз. Бардык жарандар, анын ичинде аялдар жана жаштар өз көйгөйлөрүн жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарына айтып берип, аларды чечүү жолдорун таба алышкан. Квалификацияны жогорулатуу, ошондой эле жергиликтүү калк менен иштөө аркылуу жергиликтүү өз алдынча башкаруу жергиликтүү жамааттарда көп нерсени өзгөртө аларына көзүбүз жетти дешет катышуучулар. Биздин ушу Башкайында айылында көптөгөн жылдардан бери маселе болуп келген. Себеби ар ким өзүнүн мусорун огородуна таштап, же болбосо сайдын жээктерине таштап, жардын жээктерине таштап жүргөн. Анан ушу USAID менен иштешкенден баштап, ушу жеке жаранга берүү менен
келишим түзүү аркылуу ушул конкурс менен жеке жаранга бердик. Бүгүнкү күндө ушул бир айда 4 жолу айдын 1-2-синде 15-16-сында ушу айылды кыдырып мусорларды жыйнап атат. Бул баягы көп жыйнабаган менен баягы күндө чыккан мусорду жыйнап турса айыл таза болуп мындай иретке келет экен. Эскерте кетсек, форум USAID-тын ийгиликтүү аймак 2 долбоорунун алкагында уюштурулуп, өлкө боюнча 21 пилоттук муниципалитет менен иш алып барууда. Долбоораларда жергиликтүү кызмат көрсөтүүлөрдү уюштуруунун укуктук негиздерине, тарифтерди эсептөөгө, стандарттарды даярдоого, жашоочулардын муктаждыктарын баалоого, жарандарды талкууга тартууга, мамлекеттик сатып алуулардын ыкмаларына жана кызмат көрсөтүүлөрдү уюштурууга үйрөтүп жатат. Долбоордун алкагында райондун аймагындагы 4 мекеме ишканалар менен меморандумга кол коюп, бүгүнкү күндө ар бир айдын 2 жумасынын 4-чү күнү ошо биздин айылыбызда кандай десем, кызмат көрсөтүүлөрдү көргөзүп келе жатышат. Кудай буюрса, бул бирдиктүү терезени райондун аймагында башка айыл өкмөттөргө дагы практика кылып киргизип, ишке асырылса ийгилиги чоң болот дейм. USAID-тын Кыргыз Республикасындагы миссиясынын директору Кая Адамс жарандарга кызмат кылууга, алардын муктаждыктарын угууга жана алардын жашоосун жакшыртуу үчүн чогуу иштөөгө даярдыгы үчүн аймактардын форуму 2022 иш-чарасына катышкан муниципалитеттердин башчыларына ыраазычылыгын билдирип, жоопкерчиликтүү жана ак ниет башкаруунун маңызы ушунда экенин айтып, пландары менен бөлүштү. Бул долбоор элдер өздөрү колдору менен, өз күчү менен кандай өзгөрүүлөрдү алып келгенин чече алышат. Бул деген тыштандыларды чыгаруу, же болбосо жарыктандыруу, же болбосо баягы эле аба ырайына, климат өзгөрүүгө байланыштуу долбоор болобу? Любой долбоор элдин өзүнүн колу менен, күчү менен чечилет деген мааниси бар биякта. Форумдун алкагында катышуучуларга муниципалитеттер үчүн теңден теңге өз ара окутуу платформасы, жергиликтүү кеңештерде аял депутаттарынын клубу жана муниципалдык кызматчыларды окутуу платформасы сыяктуу долбоор тарабынан колдоого алынган тажрыйба алмашуу боюнча демилгелер тууралуу маалымат берилди. Негизи долбоордун максаты бул ушул жергиликтүү тургундарга сапаттуу, анан мындай туруктуу кызматтарды уюштуруп берүү. Ошого жана мыйзам чегинде ошолордун биринчиден баягы туруктуу иштеп кетиш үчүн биринчи баягы туура эсептелген тарифи болуш керек. Ошо тарифтерди эсептеп чыгуу, айыл тургундар менен макулдашуу, коомдук өткөзүү, анан кеңештен бекитип алып, ошо ишти алып баруу жолдоруна койдук. Өзүңүздөр бүгүн форумдан көрдүңүздөр, ушул ак жарда бирдиктүү терезе принцибинде баягы калкка кызмат көрсөтүү багытында иштер уюшулуп атат. Калган ошо пилоттук айыл өкмөттөрдө таза суу боюнча тарифтер иштелип чыгып, андан тышкары ушул таштандыларды чыгаруу боюнча дагы алгылыктуу иштерди алып барып атабыз. Форум долбоордун 21 өнөктөш муниципалитетине ыраазычылык каттарын тапшыруу аземи менен жыйынтыкталып, корутунду жасалды. Жана дагы USAID-тын ийгиликтүү аймак 2 долбоорду ишке ашырып жаткан өнүктүрүү саясат институту жана өнөктөшүбүз. Белгилей кетсек, USAID-тын ийгиликтүү аймак 2 долбоору өнүктүрүү саясат институту тарабынан Ош, Жалал-Абад, Ысык Көл жана Нарын облустарында ишке ашырып жаткан 4 жылдык программа. Ал жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдары көрсөтүүчү жергиликтүү кызматтардын сапатын жогорулатуунун эсебинен 50 муниципалитетте жарандардын бакубатчылыгын жакшыртууга багытталган. Аймактар форуму 2022 жылдан баштап 2025 жылга чейин USAID-тын ийгиликтүү аймак 2 долбоорунун алкагында улана бермекчи. Алина Антымакова, Сергей Мищенко, Ысык Көл маалыматтык программасы үчүн.